Эң башында бул жумуштар башталганда негизи 22 миңге жакын биздин жаран болчу. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул баскындуу бөлүгү Бириккен Араб Эмиратында жана Сауд Арабия падышалыгында. Сауд Арабия падышалыгында жүргөндөрдүн көбү биздин бул умрага барган жарандар болчу. Азыр умра жөнүндө айта турган болсок, Flynas компаниясы уча баштады. Регулярный рейстер бул Жыдда Бишкекке учуп келатат. Анан маалыматка ылайык, азыр жакын арада калып калган ортодогу жанакы пробелдин баардыгын толуктап уже учуп бүтүшөт да. Ошондой эле Бириккен Араб Эмиратында. Мисалы, аякта биздин туристтер дайыма туруктуу иштегендердин эми көбү келейин деген деле ой жок азырынча. Туристтер боюнча маселе мынакей, азыр Fly Dubai күнүгө уча баштады. Биз акыркы 4 күн, 5 күндөн бери карап атабыз. Fly Dubai менен дайыма байланышта биздин элчилигибиз жана башкы консулдугубуз бар. Жана бияктан да байланышып атат. Жана ошондой эле 2 күндөн бери Air Arabia уча баштады. Бир кече учуп баштады. Air Arabiaдан дагы мисалы акыркы жолу мен билишимче 168 жаран келди, ушундай келди. Air Arabia'нын буга чейинки алган билеттерин дагы жарандарын алып келе башташты. Бул туруктулук уже кичинеден келет. Эгерде биздин маалымат боюнча бир 3-4 күндө толук кандуу уже биздин жарандар калып калган же ортодо калган жарандар уже келип калышат. Бирок мурункудай баягы биздин 24 сааттык ыкчам телефонубузга кайрылуулар андай уже Бириккен Араб Эмиратынан же болбосо ошол эле Жыддадан андай келген эме жок. Азыр ошол чыгыш мамлекеттерде биздин кыргызстандыктар ошол согуштук жанагындай жарылуу же жана башка нерселерге кабылып жарадар болуп же ооруканада жаткандар жокпу? Азыркы учурда бир дагы кыргыз жараны жабыркаган жок. Же ошо көчөдө калган жок, же бир жерде бир кырсыктап калган жери жок. Иран жана Израилде расмий канча кыргызстандык бар? Иранда өзү негизи бизде 100га жакын кыргыз жараны бар. Бирок алардын көбүндө 2 жарандык бар. Бул биздин басымдуу бөлүгү биздин аял кишилер. Алар ошо күйөөлөр менен Иран жарандарына күйөөгө тийген биздин кыздарыбыз. Бирок өзү 11 киши. Бул башында 11 кишинин тизмеси бар болчу. Чыгабыз деген. Биз башталар менен даярдыктарды баардыгы даяр болчу. Визалары, кайсы коридор менен чыгарабыз деп. Бирок эч ким чыккан жер жок. Бир жаранды мен бир жаран чыкты, бирок андай биз чыгат элек же срочно бизди эвакуация кылгыла деген болгон жок. Биздин элчилик штатный режимде аякта иштеп атат. Консулубуз бар. Дайыма биздин жарандар менен байланышта. Азыр интернет барбы? Байланышыбыз бар. Консул менен күнүмдүк негизде биздин байланышыбыз бар. Израилдечи? Израилде биздин ардактуу консулубуз бар. Ал боюнча да күнүмдүк негизде биз маалымат алып атабыз. Бирок Израилден дагы биздин жарандар келебиз деген шарттар жок азырынча. Шарт эмес, суранычтар жок. Израилде канча кыргыз? Израилде дагы 97 жаран бар. 97 менен. 100га жакын деп койсоңуз болот. Себеп дегенде бирок алар да ошондой көбүнчө 2 жарандыгы бар же ошо үй бүлөсү бар ушундай жагдайда. Кайтып келген жарандардын көбү туристтер. 95% бул туристтер. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эң башы Бириккен Араб Эмиратынан башталды. Бириккен Араб Эмиратында биздин туристтердин отелдерден кубалап ушундай бир жагдайлар болбоду бир кезде, 2 күн аябай эме болдук. Ошол кездердеги биздин сыртта калып калган же ошо акчасы көнүп калган. Анан эң негизги бул жерде айта турчу нерсе бул басмырдуу бөлүгү жашы 60тан өйдө өтүп калган жарандарды алып келгенге аракет кылдык. Ошондой эле боюнда бар жана бир аз ооруп аткан жарандарыбыз көбү келди. Катардан болсо жана лайнерде калып кеткен 134 жараныбыз калып кеткен лайнерде. Алардын мөөнөтү 7-сине чейин болчу как раз. 7-синде алардын убактысы бүтмөк. Биз 7-си күнү чыгарып кеттик. Жалпысынан эси биз атайын рейстерди жибергенибизди санасак, атайын бортторду 426 жаранды кайтардык. Бирок рейсер менен жанагы сүйлөшүүлөрдүн алкагында азыркы учурда 3000ге жакын ажам уже келип болду десек болот.
Өз башка жолдор менен, мамлекетиңиз башка жолдор менен келгендерди кошкондо 3000 бирдеме? 3000ге жакындадык.